Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жашоо үчүн күрөш деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жашоо үчүн күрөш тууралуу түшүнүк алуу менен жашоо үчүн күрөштүн бир нече формалары менен таанышасыңар. Жана ошондой эле жашоо үчүн күрөштүн эволюция процессиндеги ролун дагы таанып биле аласыңар. Жашоо үчүн күрөш бул эволюция процессиндеги кыймылдаткыч факторлордун бири. Башкача айтканда, жашоо үчүн күрөштүн негизинде табигый тандоо жүрөт. Жашоо үчүн күрөш деген эмне? Бул тирүү организмдердин бири-биринин жана тирүү организм менен айлана чөйрөнүн ортосундагы ар түрдүү мамилелердин жыйындысы. Бирок эволюция процессинде жашоо үчүн күрөш эмне үчүн жүрөт? Анын себеби болуш керек. Анда биз алгач жашоо үчүн күрөштүн негизги себептерине кайрылып көрөлү. Жашоо үчүн күрөштүн негизги себептеринин бири бул организмдердин чексиз көбөйүүгө жөндөмдүүлүгү. Мисал катары биз кадимки эле треска балыгын алып көрөлү. Треска балыгы бир жылда 10 миллион икра чачат экен. Ал эми жашыл бака болсо, бир жылда 10 миң икра чачат экен. Ойлонуп көрсөңөр, эгерде ушул икралар өлбөй, андан ары көбөйүп кете турган болсо, анда бир нече жылдын ичинде эле жашыл бака менен треска каптап калаар эле. Же биз организмдердин чексиз көбөйүү жөндөмдүүлүгүн түшүндүрүү үчүн өсүмдүктөр дүйнөсүнүн ичинен биз кадимки эле какымды алып көрөлү. Какымдын бир уругун айдап өстүрсөк, андан бир жылда 100 урук пайда болот экен. Эгерде ушул 100 уругу тең көбөйсө, анда 10 жылдын ичинде 1 квинтиллионго барабар. Башкача айтканда, 10-дун 18 даражасындагы санга барабар болгон урук берет экен. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Бул бир эле какымдын уругу 10 жылдын ичинде жер үстүнүн болгон кургак аймагын ээлеп, сары килем болуп каптап калат дегенди түшүндүрөт. Бирок ойлонуп көрсөңөр, жаратылышта мындай эмес. Анда мен силерге төмөндөгүдөй суроом бар. Суроого жакшылап ойлонуп туруп жооп берип көрөлү. Суроо мындайча аталат. Эмне себептен тирүү организмдер жер бетине жайнап көбөйүп кетпейт? Биринчи жообу, көбү өрчүбөгөн же оорлуу болуп жаралышат, же төрөлүшөт. Экинчиси, ошончо санда өлүп турат деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, эмне себептен тирүү организмдер жер бетине жайнап көбөйүп кетишпейт? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылып көрөлү. Жообу көрсө, ошончо санда өлүп турат экен. Эмне себептен? Себеби бул тиричиликтин факторлорунун чектелүү болгондугунда. Канаттууларды мисалында алып көрөлү. Бул канаттуунун көбөйүп өрчүшүнө чектелүү болгон фактор бул кургактык. Жана ошондой эле азык зат. Башкача айтканда, азык заттын, кургак аймактын жетишсиздигинен алар суунун үстүндө болсо дагы өз уясын салып, ошол аймакта азыгын таап, жөөгө ыңгайланышат. Демек, жашоо үчүн күрөштүн натыйжасында канча тукум калтырса да, айталы бул канаттуу 5 жумуртка туурса, 5 жумуртканын 2 же 1 гана өрчүп, андан тирүү организм пайда болуп, анан тукумун улап кетет экен. Демек, жаратылыштагы мындай чектелүү факторлор өтө көп экен. Эгер өсүмдүктөр дүйнөсүнө карала турган болсок, мисалы өсүмдүктүн тамыр алып, жайылып өсүшү үчүн чектелүү фактордун бири бул топурак. Топурак жетишсиз, өзгөчө тропиктеги токойлордо өсүмдүктөрдүн бутагына чыгып, ошол жерде өсүп, абалуу тамыр пайда кылып, анан өсүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Же болбосо биз кадимки эле картошканын мисалында алып көрөлүчү, канчалык тамыры кубаттуу болсо, ошол өсүмдүк жерден сууну ошончолук көбүрөөк сиңирип алат, натыйжада ошончолук көбүрөөк тамыр байлайт. Бул эмне дегендик? Бул ошончолук жер үстүндөгү органдары кубаттуу өрчүйт дегендик. Ал эми канчалык топурак аз болсо же өскөн аймагы кичирээк болсо, ошончолук анын тамыр системасы жана жер үстүндөгү органдар системасы дагы начар болот дегенди түшүндүрөт. Биз азыр жашоо үчүн күрөштү өсүмдүктөр дүйнөсүнүн мисалында алып карап көрөлү. Жашоо үчүн күрөш. Экватор бул картадагы сызык гана эмес. Экватор бул тирүү организмдердин көп түрдүүлүгү менен айырмаланган өзгөчө аймак болуп саналат.
Бул жерде жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн деги эле башка тür организмдер көп түрдүү. Себеби бул жерде жашоо үчүн күрөштүн курч формасы бар. Албетте, биз жарык үчүн жашоо үчүн күрөшкө кайрылып көрөлү. Жаныбарлардын арасында дагы жарык үчүн жашоо үчүн күрөш болот. Бирок биз силер менен өз ара тынч турган өсүмдүктөр дүйнөсүнө кайрылып көрөлүчү. Өсүмдүктөрдүн кубаттуу тамырлары минералдык заттарга бай сууну жерден соруп алышат дагы жер үстүндөгү бөлүгүнө көтөрүлөт. Тактап айтсам, кислема деп аталган татаал өткөргүч ткандардын жардамы менен суу өйдөн көздөй көтөрүлүп барып жалбыракка жетет. Жалбыракта хлорофилдин катышуусу менен жарыктын таасирасында органикалык эмес заттардан органикалык заттар синтезделет же фотосинтез процесси жүрөт. Өсүмдүктөрдүн зат алмашуусунун натыйжасында пайда болгон заттар өсүмдүктүн жалбырагындагы үт деп аталган тешикчеси аркылуу сыртка чыгат. Мындай газ абалындагы буулар өз кезегинде көптөгөн булуттарды пайда кылат. Ал эми булуттар болсо аба ырайынын өзгөрүшүнө себепчи болот. Тропиктик токойлордо мындай шатыраган жамгырлардан улам өтө бийик өскөн жана карган дарактар кулап түшөт. Мындай кулаган дарак көпчүлүк үчүн жашоо үчүн күрөштүн негизин түзөт. Башкача айтканда, көп жылдан бери күтүп жаткан бул жарык жерге тиери менен тынч абалдагы уруктар жашоо үчүн күрөшкө аттанышат. Булар үчүн жарык маанилүү фактор. Андыктан кимиси биринчи жарыкка жетип, кимиси бийигирээк болуп, кимиси канчалык көп жалбырак менен курчайт деген жашоо үчүн күрөш жүрөт. Улам өсүмдүктөр өйдөн көздөй көтөрүлүп, бийигирээк чыкканга аракет жасашат. Бирөөнүн жардамы менен же өзүлөрү улам сабактарын өйдө көтөрүп, улам тармактанып отуруп, жалбырактарын кенен жаят. Дал ушул күрөш бул жарыкты кубаттуу тосуп калуу менен аяктайт. Демек, эволюция процессинде жашоо үчүн күрөштүн негизги себептери бул тирүү организмдердин чексиз көбөйүүгө жөндөмдүүлүгү, бирок аны менен катар чөйрөнүн факторлорунун чектелүү болушу экен. Жаратылышта жашоо үчүн күрөштүн бир нече формалары бар. Алгач биз түз жашоо үчүн күрөшкө кайрылып көрөлү. Түз жашоо үчүн күрөш деген эмне? Мисал катары биз жырткыч жана анын азыгынын ортосундагы жашоо үчүн күрөшкө кайрылып көрөлү. Демек, түздөн түз күрөшүү. Башкача айтканда, азыгы жырткычка, жырткычы азыгына карата ыңгайланышкан. Ал эми өсүмдүктөрдүн ичинде, мисалы, жарыкка болгон күрөштү биз түз жашоо үчүн күрөш деп айтсак болот. Кимиси бийигирээк болсо, кимисинин жалбырагы көп болсо, кимиси көбүрөөк бутактанган болсо, ошонсу жарыкка көбүрөөк ээ болот. Фотосинтез процесси жүрүп, көбүрөөк тиричилиги жакшырат дегенди түшүндүрөт. Мындан сырткары жашоо үчүн күрөштүн кыйыр формасы бар. Мисалы, курт кумурскалар менен чаңдашкан өсүмдүктөрдүн гүлүнө көңүл бөлсөңөр, алардын гүлдөрү бажырайган, ачык, майда гүлдөр болсо дагы топ гүлгө бириккен, өңдөрү кызыл-тазыл болот. Булардын эң негизги максаты курт кумурскаларды өзүнө бурдуруу. Бирок чындыгында курт кумурскалар алардын түсү үчүн эмес, алардын чаңчасын жеп, же нектарын соруу үчүн келет, дал ошол маалда өсүмдүктөрдү чаңдаштырып кетет. Демек, бул кыйыр жашоо үчүн күрөш экен. Же болбосо, айрым өсүмдүктөр, мисалы, ошол чаңдаштыруучу жаандыктын түспөөлүн келтиргидей кылып, мисалы, гүлдүн мүчөлөрү, желекчелери чымынга окшошуп калгандыгын көрүп турасыңар. Демек, булардын баардыгы кыйыр жашоо үчүн күрөш болуп эсептелинет экен. Азыр биз жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Адегенде биз сүрөттөшкө жакшылап көңүл бөлөлү. Мынакей, экинчи сүрөт карышкырларды көрүп турасыңар. Үчүнчү сүрөт бул өсүмдүктөр. Бир өсүмдүктүн бутагына экинчи өсүмдүктүн оролу өсүп бара жаткандыгын көрүп турасыңар. Төртүнчүсү болсо бул эңилчек. Эми суроо мындайча аталат. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы кыйыр жашоо үчүн күрөшкө мисал боло алат деп ойлойсуңар? Биринчи бул жаныбар менен оттун тургандыгын көрүп турасыңар. Экинчи бул карышкырлар кууп бара жатат, албетте азыгын кууп бара жатышат. Ал эми үчүнчүсү болсо бул өсүмдүктөрдү көрүп турасыңар, төртүнчүсү эңилчектер. Бирдики Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы. Ойлонуп көргүлөчү, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы кыйыр жашоо үчүн күрөшкө мисал боло алат? Анда туура жоопко кайрылалы, бул Гс экен. Башкача айтканда эңилчек. Эңилчек бул балыр менен козу карындын
симбиоз экендигин билесиңер. Башкача айтканда, козу карын балырга суу минералдык затты берсе, ал эми балыр болсо өз кезегинде фотосинтез процессинин натыйжасында пайда болгон органикалык затты берет. Бирок бул эки түрү организм биргелешип симбиоздо жашайт, ошол менен катар эле алар жашоо үчүн күрөшөт. Демек, бул жашоо үчүн күрөштүн кыйыр формасы экен. Чарлиз Дарвин өзүнүн изилдөөлөрүнүн негизинде жашоо үчүн күрөштүн төмөндөгүдөй 4 формасын берген. Биринчиси азык үчүн күрөш, экинчиси жашаган аймак үчүн күрөш, үчүнчүсү ургаачы үчүн күрөш, төртүнчүсү чөйрөнүн ыңгайсыз шарттары үчүн күрөш. Бүгүнкү күндө биз ушуларды бириктирип келип, жашоо үчүн күрөштүн төмөндөгүдөй формаларын окуп үйрөнөбүз. Бул түр ичиндеги жашоо үчүн күрөш, түр арасындагы жашоо үчүн күрөш жана ошондой эле чөйрөнүн ыңгайсыз шартына каршы күрөш. Биз алгач ушулардын ичинен түр ичиндеги жашоо үчүн күрөшкө кайрылып көрөлү. Түр ичиндеги жашоо үчүн күрөш башка жашоо үчүн күрөштөрдүн ичинен өтө курч формада өтөт. Себеби бир түргө кирген организмдердин биринчи кезекте азыгы бир. Демек, түрдүн ичинде азык үчүн пассивдүү дагы, активдүү дагы күрөш жүрүшү мүмкүн. Мисалы, карышкырлар кадимкидей азык үчүн бири-бири менен согушуп күч сынашат. Ошондой эле түр ичинде ургаачы үчүн күрөш жүрөт. Себеби бул организмдердин ургаачысы бир, ал эми эркек особтордун ортосунда күрөш жүрөт. Мисалы, пассивдүү күрөш бул корооздордун ортосунда алардын түсү канчалык короз түстүү болсо, ошончолук ургаачысы тарабынан тандалат. Ал эми активдүү күрөшү бул алардын салгылашуусу. Мындан сырткары, түр ичиндеги жашоо үчүн күрөшкө мисал бул жашаган аймак үчүн күрөш. Бирок ушул түрдүн ичиндеги курч болгон жашоо үчүн күрөштүн формасын кандайдыр бир деңгээлде төмөндөтүү үчүн тирүү организмдер ыңгайланышууга барат. Мисалы, ушул аймак үчүн күрөш курч формада өтпөшү үчүн алар жашаган аймактарын белгилешет. Мисалы, заараснын жардамы менен, же болбосо бугуларда атайын бездери суюктук бөлүп чыгарат, алардын жардамы менен чырпыктарга суу көп кетет дагы, бул аймак бош эместигин билдирет. Мындан сырткары, чөйрөнүн ыңгайсыз шарттарына каршы күрөшү. Мисалы, өрдөмө балыктар өзлөрүнүн тукумун калтырышы үчүн суунун агымына каршы күрөшүп, ушул агымын жеңип өтүп, керек болсо төмөндөгүдөй тоскоолдуктардан дагы өтүп, өз тукумун калтырууга жашоо үчүн күрөшчү. Кимиси ушул тоскоолдуктарды жеңип өтсө, ошол тукумун калтырат, андан ары түрдүн жашоосун улап кетет. Мисалы, чөйрөнүн ыңгайсыз шарттарына каршы күрөшү. Көрүп турасыңарбы? Жарда тамырынын учу менен гана ушул жерге жабышып, субстратка бекип, ошол тамырдын жардамы менен суу, минералдык заттарды алып жашап жатат. Бул да болсо жашоо үчүн күрөш болуп эсептелинет. Же болбосо жашаган аймак үчүн күрөшкө төмөндөгү мисалды келтирим келип турат. Мисалы, ушул жерде 3 эле топ турат. Бири жакшы өсө албай калган, себеби ареалы кичинекей, жашаган аймагы кичинекей. Экинчиси бир аз чоңойгон, ал эми үчүнчүсү болсо кадимкидей дүркүрөп өсүп чоңойгондугун көрүп турат. Демек, бул түр ичиндеги жашоо үчүн күрөшкө негизги мисалдар болуп саналат. Эми ушул түр ичиндеги жашоо үчүн күрөштү жакындан дагы тааныйбыз деп турсаңар, анда төмөндөгү жашоо үчүн күрөшкө жакшылап назар салсаңар болот. Түр ичиндеги жашоо үчүн күрөш. Олимпиада бассейнин өлчөмүнөн 3 келген мындай көлмөдө бир гана крокодилдердин үйүрү жашайт. Дал ушул бир үйүр бир гана үйүр башчысынын карамагында. Бул күндүн соккусунан улам өлүп калган бегемоттун баласын алгач башка крокодил таап алган. Бирок ал бул азыкты өзү эле жеп баштабайт. Себеби үйүрдө белгилүү бир тартип бар. Адегенде үйүр башчысы бул азыкты алып, азыктанып тоюшу керек. Качан үйүр башчысы уруксат бергенде гана башкалары азыктана баштайт. Ошондуктан мындай көлөмү боюнча дагы чоң, кубаттуу болгон крокодилдер үйүр башчысынын ролунда өз статусун дайыма сактап келет. Жана үйүрдөгү башка особтор дагы анын эрежесине баш ийип жашашы керек. Бирок ошондой болсо дагы мезгили менен жыл сайын бул үйүр башчысынын ордуна туруу үчүн особтордун ортосунда күрөш болуп турат. Себеби үйүр башчысы бул азыкка да ээ, ургаачысына да ээ болот. Мисалы, бул крокодил тобокелчиликке барып, ушул үйүрдөгү ургаачы осоп менен кошулуу үчүн
ал үйүр башчысынын эрежесине баш ийбей сууга жөнөдү. Бирок аны үйүр башчысы байкап калды. Албетте, мындай учурларда үйүр башчысы өз эрежесинин так дааны экендигин ал оосапка көрсөтөт. Себеби үйүр башчысы бул жаш оосапка караганда кубаттуу, чагылгандай реакцияга ээ, тиштери курч, заматта аны катуу жарадар кылышы мүмкүн же өлүмгө алып келет. Демек, мунусу менен катар үйүр башчысы өз статусун дагы бекемдеди десек болот. Түрлөрүнүн ичиндеги мындай ыңгайланышуу мүмкүнчүлүгү өз кезегинде жашоо үчүн күрөштүн курч формаларын кандайдыр бир деңгээлде төмөндөтүп, жашоого карата ыңгайланыштырып отурат. Мындан сырткары жашоо үчүн күрөштүн түр арасындагы формасы бар. Мисалы, буга жырткыч жана анын азыгы, мете жана анын ээсинин ортосундагы күрөштү алсак болот. Эмне себептен түр арасында жашоо үчүн күрөш болушу мүмкүн? Мисалы, азыгы бир болуп калса, бул эки чымчык экөөнүн тең жеген азыгы, мисалы дан болсо, экөө азык үчүн күрөшүшү мүмкүн, же болбосо жарык үчүн өсүмдүктөрдүн ар бир түрлөрүнүн ортосунда күрөш жүрүшү мүмкүн. Мисалы, эмен менен кара жагачтын ортосунда жарык үчүн, жашоо үчүн күрөш жүрүшү ыктымал. Жана айтып өттүк, биз түр арасында жашоо үчүн күрөш бул жырткыч жана анын азыгынын ортосунда жүрүшү мүмкүн деп. Эми жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Сүрөттөлүштөн жашоо үчүн күрөштүн кандай формасын көрүүгө болот? Биринчиси түр ичиндеги, экинчиси чөйрөнүн ыңгайсыз шарттары, үчүнчүсү түр арасындагы, төртүнчүсү баардыгын деген жооптор болду. Сүрөттөлүштөн жашоо үчүн күрөштүн кандай формасын көрүүгө болот деп ойлойсуң? Жообу көрсө төртүнчү экен. Башкача айтканда түр ичиндеги, түр арасындагы жана айлана чөйрөнүн ыңгайсыз шартына каршы күрөшүүнү дагы көрсөк болот экен. Башкача айтканда аюу менен аюунун ортосунда бул түр ичиндеги күрөш. Себеби кимиси балыкка ээ болсо, ошонусу тоет. Ал эми түр арасында жашоо үчүн күрөш бул өрдөмө балык менен аюунун ортосундагы күрөш деп айтсак болот. Ал эми чөйрөнүн ыңгайсыз шарты бул суунун агымына каршы агып келе жаткан балык. Мындан сырткары айлана чөйрөнүн ыңгайсыз шартына каршы күрөшүү деген бар. Аны биз төмөндөгү жандуу мисалдын жардамы менен түшүнгөнгө аракет жасап көрөлү. Антарктида бул жер шарындагы эң суук жана өзүнчө обочолонгон аймак. Бул аймактын экстремалдык шарттарына тирүү организмдер ыңгайланышып, жашап, тукумун улап келет. Бул жердин жайында күн батпаса, кышында күнү чыкпайт. Жана абанын температурасы кескин континенталдуу. Башкача айтканда, бул аймакта кышында абанын температурасы -50дөн -89 градуска чейин жетет. Жана шамалдын ылдамдыгы саатына 100 километрге чейин барат. Демек, ушундай жан какшаткан сууктан, ызгардуу шамалдан кантип кутулушат? Мисалы, ушулардын ичинен биз пингвиндердин жашоосуна токтолуп көрөлү. Пингвиндердин сырткы тери каптоосу буларга артыкчылыкты же болбосо ушундай чөйрөгө жашоого ыңгайланышууну берген. Башкача айтканда, алардын тыбыт жүндөрү жана терисиндеги калың майлары сууктан сактайт. Мындан сырткары, сууктан алардын жашоо образы сактайт десек болот. Себеби алар күн суукта мындай үйүр түрүндө топтолушуп алып, үйүрдүн ичине кичинекей балдарын киргизет, сыртында чоң оосаптар калкалап турат. Сыртында абанын температурасы 50 градус болсо, ал эми үйүрдүн ичинде +25 градуска чейин көтөрүлөт. Алар мезгили менен минтип орун алмашып турат. Албетте, ар бири өз ордун табат. Ичине бирде кирсе, бирде сыртына чыгып, орун алмашуу менен жаратылыштын ыңгайсыз факторлорун жеңип келишет. Эми биз жыйынтыктап коелу, эволюция процессинде организмдер чексиз көбөйөт, бирок тиричилик факторлору чектелүү болгондуктан алардын ортосунда жашоо үчүн күрөш жүрүп, табигый жактан тандалат экен. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жашоо үчүн күрөш жана анын бир нече формалары, жашоо үчүн күрөштүн эволюция процессиндеги ролуна токтолуп өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.